Урматтуу Гүлкан Сакеновна, биздин фракциянын берген сунушу менен сиздер макул болсуздар, жана совокупный доходко пенсияны алып салуу боюнча. Демек, биздин айткан сунушту колдопсуздар. Ага рахмат чоң. Андан кийин үчүнчү беренеде жазылып турат да. Биринчи пунктунда Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарына депчи. Эмне үчүн буну өзгөрттүңүздөр? Мурда эскисинде Кыргыз Республикасынын жарандарына эле деген норма бар эле да. Сиздер ушул норманы өзгөртүү менен канча кыскарат же көбөйөт? Зиядин Исламович, мурунку талкуулаганда да ушул суроолор берилип атты. Биженде биз ушул позицияда карманып атабыз. Анткени себеби бул мындай жанагы неформальный миграцияга дагы мындай бир бөгөт коюулардын бир механизмдери болуп атат. Анткени себеби эгерде формалдуу түрдө официально барып регистрациядан өтүп, азыр Евразеске өткөндөн кийин бизде единое рыночное пространство, единый рынок трудовых ресурсов деп айтылат да. Ошол биздин Евразес алкагында дагы, СНГ пространство алкагында дагы биздин атайын соглашениялар бар да. Эгерде жаран ошол мамлекетке барып жашаса, ошол мамлекеттин болгон социалдык кепилдиктерине ээ болот да. Официалдуу түрүндө барган биздин жарандар да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул биздин Кыргызстанда турган гана жарандар бул мыйзамдын алкагында, чет жакта жүргөндөр, алар ошол чет мамлекеттин каерде эмгек кылып атса, ошолордун кепилдиктерине ээ болот толук менен. Анда мен мында түшүнүп атам да, демек азыр биздин Кыргызстандын эле жарандары, мисалы Россияда, Казакстан чет мамлекетте жүрүшөт иштегеничи барып. Демек мен алардын балдары албай калабы анда. Ошол СНГ мамлекеттеринин арасында жана Евразийский экономический пространствонун алкагында бизде ошондо атайын соглашениялар бар. Ошонун алкагында ошол мамлекетте туруп аткан биздин жарандар ошол мамлекеттин социалдык кепилдиктерине баарына ээ болот. Керек болсо алардын мындай көбүрөөк өлчөмүндө мындай Россия Федерациясында мындай кепилдиктерди пайдаланса болот да. Алар эгерде ошол мамлекеттин жарандыгын алган болсо да. Жок, жарандык эмес. Биздин эле Кыргызстандын жараны, бирок ошол жерде эмгек кылып атышса. Официалдуу расмий кызматта жүрүшсө. Жок, бул менимче бул туура эмес болуп калат. Себеби ушул биз элдер менен жолушкан учурда дагы ушул айтылганда, эгерде ошол баланын ата энеси Россияда же Казакстанда же башка жакта мигрант болуп иштеп жүрсө, демек сен ата энең ошол жактан мигрант экен, акча табат экен деп, ошонун баласын кошпой койгон учурлар көп кездешкен да. Ошону сиздер азыр мыйзамдаштырып коюпсуздар да азыр бүгүнкү күндө. Зиядин Исламович, дагы бир көйгөйлөрдүн бири бүгүнкү күндө баягы эме трудовая миграция — это свободное право человека, да, передвигаться дегендейчи. Миграция — это само понятие. Анан кийин көп учурда ар кайсы жака баягы кетип калып, анан балдары кароосуз калган көп учурларды мына билесиз кездешип атат да. Ошол дагы мындай бир какой-то бир фактор мындай эме болуп атат да, мындай регулирующий фактор болупчу. Анткени себеби бизге анан ошо балдар зордук зомбулукка, мындай бир жаман эмелерге, окуяларга түшүп калгандан кийин анан биз билип калып атабыз, ошо жарандар балдарын кароосуз калтырып, таштап кетип калып, мындай терс көрүнүштөргө алып келип атат да. Анда мага ушул так эле айтып койсоңуз, ошол мигранттардын балдары алабы, албайбы пособия? Негизи ар бир ата эне кодекс о детях, семейный кодексте ошондой нормалар бар. Бир жака кетип атканда балдардын сөзсүз түрдө опекундарга таштап кетиш керек да. Жок, ошону айтып атам, ошону кыска эле айтсаңыз, алатпы, албайбы? Алат. Алат, Андай стенограмма үчүн алат. Демек биз барып айтсак боло берет экен да, демек. Ушу мигранттардын балдары дагы эгерде жанагы совокупный доходу туура келсе, мисалга, алат деген анда. Туурабы? Ошол анда ушул мен стенограмма үчүн айтып коюшум керек. Ушул биздин өнүгүү фракциясы ушул пенсияны
совокупный доходко кош боюнча сунушту берди эле, комитеттен карап аны жактырып тур. Рахмат, башка суроо менде жок. Процедурный 4-ші микрофон. Рахмат, Масалиев. Мен урматтуу баяндамачыга мындай эскертүү жасап коем. Сизге так суроо бергенде так жооп берсеңиз, азыр кесиптешим берген суроого туура эмес жооп бердиңиздер. Мыйзам жана сиз айткан Кыргызстанда жашабагандарга жетишпейт, иштебейт аларга. Ачык эле айтпайсызбы муну? Эгер алар Россияда болсо албайт балдары. Зачем айтасыңар анда туура эмес сөздөрдү? Ошондой деп айттым мен. Жок, сиз айткан жоксуз, сиз алат деп койдуңуз аягында. Так айтыңыз, мен суранышта. Алабы, албайбы. Себеби биз шайлоочуга барганда ошондой ошогон суроого биз деле так жооп беришибиз керек да. Эртең уят болуп калбайбы? Официалдуу түрдө регистрациядан өтүп башка мамлекетте жашап атса, ошол мамлекеттин кепилдиктерин, социалдык кепилдиктерине алат. Ал ошол биздин жарандарлы болсо дагы. Бирок биздин бул мамлекеттик жөлөк пулду алар ала албайт. Рахмат. Опекунство оформлять этип кетет, ошо опекундор алганга мүмкүнчүлүк бар.